15 январь саат 11:00 карата Кыргыз-Казак мамлекеттик чек ара аймагындагы өткөрүү жайларында кырдаал турукту. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынан кабарлашты. Өткөрүү жайларында жарандардын жана транспорт каражаттарынын тыгыны байкалган жок. Жарандардын өтүүсүнө коюлган чектөөлөр тууралуу токтоло кетсек, Кыргызстандын жана чет өлкөлүк жарандарга Казакстандын аймагына кирүүгө убактылуу чектөө коюлду. Казакстандын аймагында жүргөн Кыргызстандын жана чет өлкөлүк жарандар Ак Тилек, Чалдыбар, Ак Жол, Чоң Капка көзөмөл өткөрүү жайлары аркылуу кире алышат. Кыргызстандын аймагында жүргөн Казакстандын жарандары жогоруда көрсөтүлгөн көзөмөл өткөрүү жайлары аркылуу чыга алышат. Ал эми Каркыра көзөмөл өткөрүү жайынан Кыргызстандын аймагында жүргөн Казакстандын жарандары гана чыга алышат. Ошондой эле оор жүк ташуучу транспорт каражаттары Кыргызстандын Ак Тилек, Чалдыбар жана Чоң Капка өткөрүү жайлары аркылуу COVID-19 каршы болгон чектөөлөрдү эске алуу менен эч кандай тоскоолдуксуз кирип чыга алышат. Акыркы бир суткада Кыргыз-Казак мамлекеттик чек арасын 732 оор жүк ташуучу транспорт каражаттары кесип өтсө, анын 499 Ак Тилек көзөмөл өткөрүү жайы аркылуу өткөн. Чек ара кызматы өткөрүү жайларынын иштөө тартиби кырдаалга жараша өзгөрүп турушу мүмкүн экендигин эскертет.